Каракол шаарында 16 жашка чейинки кыздар арасындагы волейболду өнүктүрүү, аны жайылтууга арналган 4 күндүк таймаш башталды. Буга өлкөнүн бардык облустарынан 2ден командалар келип катышууда. Кыргызстандагы волейбол федерациясынан билдиришкендей, иш-чара кыздардын ынтымагын бекемдөө, биримдикте бирин-бири колдоосун арттыруу, өз ара түшүнүүсүн жогорулатуу, спортко кызыктыруу жана жаштарды сергек жашоого үндөө максатында уюштурулган. Эң негизгиси ушу биздин волейболубузду өстүрүү, кыздарга, балдарга сергек жашоо, адеп аклак, жаш кыздарга жеткинчек биздин буунга аягындай чоң киши бир майрам уюштуруп бергениңизге аябагандай кубанычтабыз биз дагы. Мана көрүп аткандай азыр баардык ар бир упай үчүн чоң күрөш менен иш алып барып атышат. Буюрса жеңиштер баарыбызда болот. Даярдык аябай жогору деңгээлде экен. Биякта спорт комплекс аябай чоң, жаңы курулган. Ошон үчүн Караколдун администрациясынын өкүлдөрүнө чоң рахмат. Ошондой спорт комплекстер Кыргызстан боюнча көп көбөйө берсин. Өзгөчө волейбольный площадкалар көбөйсө аябай жакшы болот. Буюрса алар ошентип өнүгүп келатат. Спорт, футбол боюнча ошентип футболдон калбастан волейболдо ошентип өнүгө берсин.